Арбаңыздар, урматтуу көрөрмандар, түз эфирде Маектөр. Канча мезгилдер, кылымдар алмашканы менен классикалык музыкага болгон ынтызарлык, классикалык операга болгон ынтызарлык эч качан өчкөн жок. Тескерисинче, бул жанрга кызыгуу жылдан жылга артууда. Биз бүгүн эл аралык конкурстардын лауреаты, президенттик ардак грамотанын ээси, опералык ырчы Бактыбек Алмабековдун чыгармачылыгы менен таанышкан турабыз. Анда мен мына ушул тема боюнча чакырылган меймандарды тааныштырып өтөйүн. Даниил Ильязов, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, профессор, биздин каарманыбыздын алгачкы вокал боюнча окутуучусу. Куш келипсиз. Атайын Каракол шаарынан келип отурат окуучусу үчүн. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын эл артисти, белгилүү опералык ырчыбыз Бактыбек Ыбыкеев. Куш келипсиз. Жана ошондой эле биздин бүгүнкү негизги каарманыбыз, жогоруда аталып өткөндөй эле эл аралык конкурстардын лауреаты, опера ырчысы Бактыбек Алмабеков. Куш келипсиздер, урматтуу меймандар. Мен азыр ушул маекке өтөрдөн мурун эле Бактыбектин аткаруусунда бир чыгарма угуп алып туруп, андан кийин маекке өтсөкпү деп турам. Анда Бактыбек Алмабековдун аткаруусунда Куртистин Ыйлова «Не плачь» аттуу чыгармасын угуп алып, анан маекке өтсөк. Куртис Ыйлова, аткаруучу Бактыбек Алмабеков. Учурда опера өнөрүнүн негизги жүгүн тартып келаткандардын арасында мына бүгүн биздин кеп кыла турган каарманыбыз келатат да. Ушул өзүнүн коңур үнү менен, жакшынакай тембри менен негизги партияларды аткарып келе жатат.
Анда ушул каарманыбыздын ушул чыгармачылык жолу кандай башталды экен, кимден алгач ушул өнөргө багыт алган, тарбия алган агай катары мына Атайын Караколдон келип отурасыз. Сиз айтып берсеңиз, ушул багыттын алгачкы жолугушууңар, багыт берген учурларыңызга кайра артка кайрылып кылчай берсек. Рахмат. Эми багыт болсо 1997 жылы ошо Ыбырай Туманов атындагы Каракол музыкалык окуу жайына экзамен алып ошол жерде багыт келип калды. Анан мага бөлүнгөн экен. Менин вокалдык классыма. Анан келди. Экзамен учурунда мен болбой калдым. Мага бөлүшкөн экен келип. Эй жигит, эмнени ырдайсың? Десем, сонунда деген ырдайм агай дейт. Кана ырдап көрчү деп, ошо биринчи эле күнү ырдаган баритон, бастарга окшоп калды. Сразу определить этип, ай, сен бас экенсиң, үнүң бар экен. Ушундай болот, классикалык ыр деген мындай болот, профессионалдуу искусство мондай болот, эми жакшылап заниматься эткиң. Кайсы айылдан келдиң десем, Түптүн Тасма айылынан келдим дейт. Анан суроого деле эптеп эле жооп айтчы. Өзү уялчак дейинби, же тартынчаак дейинби, суроолорго точно жооп айта албай, ушундай бир уяң тартынып, анан мондай болот деп ошо биринчи эле күндөрү ошо вокалдан заниматься этип, менин көңүлүмө жакты, тембри бар. Мындай биз вокалдык материалдары жакшы экен. Ошондон заниматься этип калдык. 4 жыл бою менден заниматься этип Каракол музыкалык окуу жайын ошо Ыбырай Туманов атындагы музыкалык окуу жайын бүтүрүп, анан экзамен жүрүп атат. Тиги бүтүрө турган мамлекеттик экзамен жүрүп атат. Ай, Бакыт, эми сен деген консерваторияга барышың керек. Улантышың керек. Аны бүткөндөн кийин опера балет театрына барып солист болосуң. Тигиндей мындай деп менин оозумду ачып эле карай берчи. Анан жүр, экзамендер бүттү. Анан бир күн айтат, агай, мени үйдөгүлөр ата-энем жибербей атат. Окууга. Эмнеге жибербейт? Атам жанына эле тракторист болуп, комбайн айдап. Атасы Жайлыбай деген жигит азыр ошо айылда Тасмада болуш керек. Ал киши комбайн айдайт экен, мага жардамчы керек. Бакыт, окубай эле койгун, комбайн айдайсың дегендей кылат. Анан эмне өзүң оюң? Билбейм агай дейт. Карасам окуучудай, эме консерваторияга барчыдай эмес. Каалоосу бар, барчыдай эмес. Ата-энесинен коркуп атат. Ай, Бакыт, атаңды же мамаңды болобу, же атаңды болобу, бир күн эшитип келчи. Мени ушу училищеге алып келчи, мен бир сүйлөшүп көрөйүн деп. Күндөр өтүп атат, бир күн айтат, агай, мамам да папам да келди. Сиздерди биякта базардын четинде күтүп отурат дейт. Кеттик деп бардым. Барып ошол жерден таанышып, анан сүйлөшүп бир жерге отурдук. Бир аз тамак аш ичтик. Тиги Бакыт жөнүндө сурап атат, кандай окуду, тигиндей окуду. Анан эмне жибербейт? Ой, мен жаныма ошо жардамчы эле кылып алайын агай, ушинтип бизди чакыртыптырсыз. Келдик дейт. Анан түшүндүрүп, Жайлыбайга абдан түшүндүрүп айттым. Ай, бул келечекте бир народный артист болот. Келечекте тиги Болот Миңжикиевдей чоң театрларда иштейт. Мунун келечеги абдан чоң десем, ишенбей ушундай баласын бир карайт, мени бир карайт. Ошондой бир күндөр болду. Эптеп отуруп, тиги Бакыттын энесине да болгон күчүм менен, болгон ойлорум менен ишендирдим окшойт. Агай, ошондой болсоң да окусун. Ошентип айтсаңар болбойбу деп бир ошондой эс алгам. Андан кийин айттым, баленче числолордо Бакыт. Июль беле Бакыт? Жок, экзамен, госэкзамен болгон. Июлдун ортосу экен, анан келгин, мен билип туруп, эметейин деп бир числолорду бир четин билдим. Кайсы күнү консерваторияда экзамен болот, кабыл алуу экзамени боло турганын билип, Бакытка таап айттым. Келгин, мен дагы консерваториянын адресин берем. Ал жердеги өзүмдүн дагы окуучуларым бар ал жерде. Сага жардам берет.
тиги будап келсем бір күні ошо үйдө чөп үйүп атканбыз. Балам бір тоодон чөп алып келди. Чөптүн үстүндө Бакыт келе атат, бирдемесин көтөрүп алыптыр. Ой, Бакыт кайдан? Агай, консерваторияга чыктым. Анда хорошо, ай, мурун кийин Бишкекке барды белең? Жок, Бишкекке барган эмес. Май, күн ысык. Бул Бишкектин четине жетет, автовокзалдан түшөт. Кайра консерваторияны таппайлы бул кайра кетет. Мүнөзүн билесиз да. Билем деме, кандай дейин, баягы жоош, уяң дейин бек. Анан андай деле азыркыдай ачылып, азыр такыр башкача да тиги мүнөзү. Анан ишенбей тиги чөп бир эки айыр ыргытты дагы. Анан кирип чай ичип тиги жуунуп алып кечинде чыктык. Сиз да жөнөдүңүзбү? Мен да чогуу ишенбей алып келдим. Эртең менен түнкү автобус менен чыкканбыз, эртең менен келип такси алып консерваторияга барсак саат 7 экен. Ичинен ой метип карасак, саат 10да экзамен экен, ары бери бастык. Андыгыча экзамен ала тургандар Раматлык Марлен Темирбеков, Кыргыз Республикасынын эл артисти. Кайыргүл Сартбаева. Анан менден бүткөн, мен өзүм колуман бүткөн Талгат Жакшылыков деген, ал дагы эл артисти болду. Ошо жакында кайтып болду. Сизден бүткөн да. Менден бүткөн. Ал келип мени минип калды, агай кайдан жүрөсүз деп. Марлен агайды таанышы, мен мурун театрда иштеп кеткем да. Ой, Данил сен кайдан? Кайыргүл эже дагы мени жакшы билчү. Данил сен кайдан? Мен силерге моундай бир бас алып келдим. Ошо десем, биз менен эле тиги чогуу экзаменде чогуу эле алышып чогуу отурбайсың. Жок, тиги баламдын жанында болоюн деп сахнадан 6-чы, 7-чи болуп чыкты. Ошондо 5 алып тигилер чыгышта 5-ин куттуктап, алар менен сүйлөшүп тиги болуп, андан кийинки экзаменден дагы 5 алды. Анан ай Бакыт, эми 3-чү экзаменди буюрса өтүп кетесиң. Сен 2-5 алгандан автоматически кетет анча-мынча. Негизги музыкага тийиштүү предметтер эмес. Ошентип Бакытым консерваторияга өткөндө жанагы Талгат Жакшылык деген мурунку менден бүткөн ошол окуучуга туура келген менден кийинки. Андан кийин Талгаттан кийин дагы кимден жанагы Керим Орузбаевден окуп, эми ал да кичине орус эмесе бүгүн. Ошол бир кезде ошол сиз окуучуңуз тууралуу бизде жазылган бир аз сюжет бар экен, ошондо көрүп алсакпы деп атам да. Мейли. Көрүп алып андан кийин маектуулайлы. Өткөндө колунан жетелеп барып, ал кезде барсам экзамен болот дегенде Бишкекке барып чогуу бардым. Тиги да Бишкекке мурун кийин бардымбы десем барган жокмун дейт. Ошо ысыкка чыдабай да качып кетеби деп ишенбей өзүм чогуу алып барып консерваторияга алып барып. Анан агай ошентип ыраазы болуп, эми Бакыт мындан ары консерваториядан башка мугалимдерден дагы тереңирээк билим аласың деп агайым ушинтип чоң жол көрсөтүп анан училищага кайра Караколдогу училищага беттип эле да. Мына сен эмгек жолуң, чыгармачылык жолуң кандай башталган жөнүндө түшүнүк алып алдык. Бирок негизи ушул училищага, музыкалык училищага келгичекти Караколдого. Өзүңдө деле кандайдыр бир каалоо болду да, же өзүңдөн нар жактагы төпкүрүңөн, же болбосо ага тууган жерге же чыгармачылыкка жакын болгонбу? Мына бирөөлөр кеңеш берди да, туурабы? Кандай болуп келип калдың? Ошондон баштайлычы. Мен 1-чи класстан бери эле ырдачымын. Мектепте. Сол 1-чи мугалим Канат деген агайыбыз бар эле. Анан чарчап калганда ким ырдайт десе, классташтарым Бакыт ырдайт. 1-чи класста ырдап жүргөнүм билишчи да классташтарым. Чарчаганда эле мени доскага чыгарып койчу ырда деп. Анан Асанкалы Керимбаев агайдын жанагы Гүлдөр
гүлгө арзу айтып ачылат деген ыр бар эмеспи? Анан ошону ырдатып калчу. Анан атымдан айтчу эмес, ал агайчы Алмабеков чык доскага деп ошентип калчу. Анан ырдап калчумун. Анан баягы мал, ага мал бакчы, ошол малдын үстүндө карап, тоодо жүргөндө ырдачумун да. Эрги. Анан бизде школдо эме жок болчу, мектебибизде. Музыкалык сабак бар эле, мугалим жок болчу. Анан мен 5-классымда окуганда агай келип калды, Кармышаков Кубат деген агай келип калды. Институт искусствону бүткөн экен, хор факультетин бүтүп. Ошол агай келип калды, Чычкандык. Анан баягы ким ырдайт, Бакыт ырдайт болуп, анан түп конкурстарына, баягы окуучулук мектептеги конкурстарга катышып жүрдүм да. Анан агай, сен дагы окушуң керек, Бакыт. Кубат агай көп даярдады. Өзү аккордеонда чертчи, анан аккордеонго да кызыктырды. А мен баягы малчы болом деп агай тамашалап койчумун. Анан агай жинденчи да, күлүп, жок, сен жогору жака окушуң керек, училищага окушуң керек, Караколдогу Ыбырай Тумановго деп, анан ошол агай даярдатып, мени даярдап, түрткү болгондо агайым чоң. Ал агайым дагы былтыр 2022 концертиме келем деп, ошол маалда каза болуп калды да. Ал агайым да өтүп кетти. Анан агайымды таптым аяктан училищага келип. Абдан жакшы экен. Эми бул баягы ар бир вокал опера ырчысы өзүнүн устатын абдан баалашат да. Негизи бул кай жерден, каяктан, бул негизи консерваторияга келгенде алгач кимге келген турбайсыңбы? Тиги агайдын окуучусуна, Талгар Жакшылыковго. Андан кийин Керим Орузбаевга кетирсиң. Баягы өзүң өмүр жолун карап отсам, Керим Орузбаев дагы белгилүү кыргыз эли артисти. Анан бул агайың Данил агай да өзү учурунда Москва консерваториясында окуп, кийин Болот Мынжылкыевдин негизги окуучуларынан болуп турабы агай? Бул италиялык сизде тарбия бар да. Туура айтасыз. Анан агайдын баягы мугалимдерден абдан жолуң болгон экен деп ойлоп коем да. Анан Керим Орузбаевга келип калдың да, туура. Андан ары баягы классикалык искусствонун, вокал искусствосунун андан ары жогорулатууда кандай болду? Мен консерваторияга биринчи курсумда ушул Талгар агайга беришти. Бас болот деп агай да табыштап кеткен. 1,5 жыл агайда окуп калдым, Талгар агайда. Анан 1,5 жылдан кийин экинчи курстун жарым жылдыгында крепкий баритон, драматический баритон деп, анан баритондук күнгө басым кылышты. Эң биринчи анда биздин 3-чү агайым Керимкул Орузбаев. Ал консерваторияда иштей эле келе, биринчи ошол жылы 2002 жылы кышкы немеде агайга которулдум. Биринчи студент болуп калдым агайдын. Консерваторияны 5 жыл ушул агайымдан окуп калдым. Калганкы 1,5 жылдык жылдардан кийин агайдын колунан бүттүм. Бүттүң, Бул сеники баритон, бас баритон деп аталат? Бас баритон, Басы да бар, но баритондук баста баритон да бар. Бул сиз бассыз. А Керим Орузбаев деле бас баритон да, туурабы? Драматический баритон. Анан ошол жаңыдан ошол Керим агайдан бүтүп, анан биздин опера балет театрына келген учурларыңдагы бир интервью бар экен. Ошону көрүп алып турдан кийин улайла. Распевкаларды аябай жакшы эле. Эң катуу распевкасы стакката эле да. Стаккатасын бергенде жыгылып калчумун немеден. Агай депчи, уже көкүрөгүм ооруй баштады. Жок, тур. Бакыт ушунун баары аябай жакшы болот, дыханияңа жакшы болот, крепкий болот деп. Жакшы өтчү аябай сабакта. Айчурок операсынан Бакайдын ролу, Түмөнбайдыкы Кармендин Суниганын ролу,
волшебныйдан воиндын ролу. Ошол Травиаттадан болсо доктордун ролу. Ушул 5-6 чыгармалар бар азыр. Тарбиялап чыгарган эки студентим тең азыр театрда иштеп келатышат. Кичинеден экинчи, үчүнчү партияларда ырдап атышат. Эми Кудай буюрса алар дагы менин жолум жолдоп ырдайбы деген үмүтүм бар. Mana erkenliktin yeresi. Gördün mü Mehmet? Eline kандай erkenlik verdin. Tuğra törem tuğra. Ularga usul ele gerek bolçu. Kimge karab ördü bilmegen usul bizdin Kırgızlar da. Anan törem Ak Patışaga can dili menen kızmat kılgan biz öngdögen azamatlar var emesmi? Жақсы кеп, бирок кандай кылып жок кылабыз? Kандай kılıp çok klas eken dedi ya. Basa, haksız da ke. Ayağı Alınbay'dın Karabatkak'taki ölümüç. Basa, Urçay Fakir. Eli kaçıp jönördü. Жур тээси болуп калган Алымбай деген кишини атып өлтүргөн. Мына азыр ошол кезге кайрылып алдык. Бул Абдулас Малдыбаевдин алгачкы ошол ажал ордунда коюлуп атканда ошондо аткарган ролуң экен. Ошол кезде азыр карап отсом Касымов белгилүү солисттер менен ошол убакта иштешип калган экенсиң деп көрсө. Туурабы? Бирок ошол учурда сиз айтып өтсөңүз. Сиз бул консерваториум бүткөндө мен театрга барган эмесмин. Себеби ал жерде баритондор көп болчу деген ойлорду айткан элеңер да. Анан ушул кезде кандай эле ошол ким келгенде? Эми Бакыт ушул студент болуп келгенден кийин себеби музыкалык билими бар, үнү коюлган. Анан кийин консерваторияга келгенден кийин эле бир жылдан кийин эле театрга хордун артист болуп кирди жумушка. Себеби бизде студенттердин көпчүлүгү ошо хордо иштейт, азыр деле ошол хордо иштешет, окушат, мындай. Бул чыгармачылыкка абдан чоң түрткү болот да. Анан себеби өзүн хордо иштеп биринчи сахнада кандай алып жүрүш керек, кандай чыгармалар, бүт баардыгын хордо ырдап жүрүп эле бүт баарын партиялары жаттап алышат да. Ушул плюсу жакшы. Анан хордо иштегенден ансамбль менен аябай жакшы. Эми сиздин сурооңуз Бакыт келген убакта эми бул хорго келди да. Анан кийин азыр баритондор көп. Азыр деле көп, Кудайга шүгүр. Баритон ырчылар, үндүүлөр көп. Анан кийин Бакыт болсо бас баритон болуп бул театрга келгенде ошол хордо иштеп жүргөндө эле экинчи, үчүнчү партияларды аткарып, кичинекей ролдорду аткара баштады да. Жанагыдай сахнага чыга баштадым. Бул алгачкы азыркы көрсөткөн ажал ордуна 2006-жылы Абдулас Малдыбаевдин 100 жылдыгына карата 906-жылы азыр эмнегедир коюлбай калды. Ал ушул бир 5-6 жолу койдук. Мен дагы унда Искендердин ролун аткарып калдым. Анан ушул агайлар менен Бакытта качып жүрөт, хордо иштеп жүрчү. Анан кийин консерваторияны 2006-жылы бүттүң, 2006-жылы бүтүп, анан кийин 2012-жылы эле анан кийин солист болуп кабыл алынды. 6 жылдан кийин ага чейин майда ролдорду аткарып, хордо иштеп жүрдү. Телерадионун хорунда, театрдын хорунда иштеп. Анан ошондон окууну бүткөндөн 6 жылдан кийин анан солист кылып алдык да, баритондор көп үчүн. Азыр болсо ошол мына мен айта кетейин, Бакытчан ошол Кудайга шүгүр. Алгачкы келгендегилеринде ошол жанакы экинчи второстепенныйда, экинчи, үчүнчү катардагы ролдорду аткарып, анан кийин эң биринчи аткарганы, по-моему, Бакай болду болуш керек, Жок, Түмөнбай. Ачырык операсынан Түмөнбай. Мен деле ошол Түмөнбайды ырдачумун хордо иштеп жүргөндө. Ошол мына Түмөнбайдан башталып, анан кийин Бакай, анан кийин азыр болсо мына чогуу экөөбүз коллегабыз, чогуу иштешип жүрөбүз. Чоң ролдорду Сельский честь, Айыл ажары, Москванын Айыл ажары операсынан
Альфион ролун аткарды, главный рол. Паяцынан операсынан, Ленковаланын Паяц операсынан Тонионун ролун аткарды. Семетейди аткарды Айчург операсынан. Чоң ролдор. Манастын партиясында концерттик номерди аткарып жүрөсүң. Ама ариясында, Манастын ариясында. Bizde de koyulup da ötken ama negedir koyulmaya kaldı bir 2-3 yıl mırın koymakpız. Бул ошол жанагы айткан партиялардын татаалдык деңгээлдигине баа берип айтып кетсеңиз, бул көрүүчүлөргө. Эми кандай деңгээлде Бакыттын негизги күнү бас баритон деп атпайбызбы? Негизинен драматический баритон деп коет да. Мисалы меники башында жаңы келген лирический баритон болгон, анан лирика драма, азыр драматический. Улам адам жашы жогорулаган сайын үн дагы өзүнүн күчүнө келет да. Күчүнө келип баягы анан Бакыт болсо ошол башынан эле драма баритон болуп, драматический баритон болуп чечилип келген. Эми бул мына Альфионуку дагы драматический баритону, Тониянуку лирика драматический, биздин Семетейдики бул негизинен эле Семетейдики драматический баритон аткарыш керек. Лирический баритон болбой калат Семетейге. Анан эми Кудайга шүгүр ийгилик менен келатат. Ролдорду ар бир ролдун өзүнүн салмагы болот. Негизинен аткарардан мурун биз бүт бардык ошол чыгарма жөнүндө бүт неме окуйбуз, бүт барып түшүнүк алып, бул эмне кылат, бул эмне иш кылганды ошол жанакы ролдун ошол ичине сүңгүп кириш керек да биринчи. Анан Кудайга шүгүр, Бакыт мен да кеп кеңештеримди көп айтам, мындай кыл, тигиндей кыл деп анан эми училищаны бүтүп келсе, консерваторияны бүтүп келсе, анан кийин Кудайга шүгүр мына чоң ролдорду алып азыр дагы даярдап атат. Мисалы Айд операсынан Сарды, анан кийин эми Сар менен жанакы Манастыр. Жок. Сардыда анан кийин бул бас аткарат. Анан кийин эми азыр Аманастырды даярдап атат. Бул баритон, драматический баритон. Мага да азыр көрсөтүүнүн жүрүшүндө да токтолобуз. Бул алгачкы аткарган негизги партиялардан өзүңө кайсы кыйынчылык болду, эмнеден баштадың, өзүң мындай өз таасириң жөнүндө бөлүшөт. Негизи şu партия биздин режиссерлор, дирижерлор бул партияны даярда деп айтат, приказ чыгат. Анан ошого биз даярдана баштайбыз. Негизи чоң партиялар жылдап даярданабыз, жаттайбыз, концертмейстерлер менен иштейбиз. Ким ишенич көргөз биринчи жолу чоң партияларга? Чоң партияларга биздин дирижерлор, режиссерлор, Искен Байке режиссер, главный режиссер, Тониону даярда Бакыт. Эмеден князь Игорь операсынан князь Галицкийди даярда деп ошолор айткандан кийин анан даярдана баштайбыз да. Жылдап даярданабыз. Галицкийге мына мен 1 жыл даярдангам. Даярданып, анан режиссер, дирижерлорго өткөрүп беребиз. Ролду Тапшырабыз. Тапшыргандан кийин анан сахнага чыгарат да. Анан буга чейин мисалы ушул Тониону аткара алар бекен, үнүм болор бекен деп адам мисалы өзүм жөнүндө айтайын. Ушуга күчүм жетеби депчи. Ушуга чейин мындай коркуп келдим да, чоң партиялардан. Ушуга күчүм жетеби. Анан улуу муундагы адамдар айтып атпайбы? Кеңешем, жаттабайсыңбы? Мындар да баганда качан ырдайсың депчи. Анан да ушуга үнүм жетер бекен, жетет сеники деп эми мына астыда ушул Аманастырды даярдап атам, Кудай буйрса. Анан Регалет операсын даярдап атам. Бизге мисалы жаңы келгенде алың келбесе асылбашың керек да чоң партияларга. Уят болуп калышы мүмкүн. Ооба, Кудай буйрса эми
акырын келатам да. Мен ушул үйүнгө токтолуп өтсөм деп турам да, мына силер келгенде ушу баритон абдан жетиштүү болчу деп атпайсыңарбы? Мен бул тарыхка артка кайрылсам да, биздин ушул алгачкы опера коюлган опералар Ай Жүрөк, Манасты койгондо бул кыргыз аткаруучулардан баритон, бастар жок болгон экен. Керек болсо ошол партияларды башка улуттун өкүлдөрү аткарган экен да. Мен муну Марбайжиевден уккам да. Себеби ал киши да учурунда вокалдан окуган экен. Анан үнүм тенор болуп калып, анан мен өзүм жактырчу эмесмин дейт, үнүм анан кетип калгам дейт. Кыргыздардан аткаруучу жок болгон экен да, баритондордон башында. Анан чодуронуп келгенде бул чын деле абдан мындай чоң жаңылык болуп, баарыбыз сүйүнүп, андан кийин баягы улам пайда болуп баштаганда, агай сиз да ушул үйүнгө кайрылып кетсөңүз, мына өзүңүз бассыз. Ошол убакта кандай эле үндөр, ушуга токтолуп өтсөңүз. Эми мен де ошо 5-6 жылдай ошо опера балет театрында иштеп калдым. Чоң ырчылар менен. Алар да айтып калышчу, ошо башталганда театр эң башында бастар, баритондор чындыгында жок экен. Мен келген учурда уже Артык Мырзабаев келди, ал дагы чоң ырчы болчу, чынын айтыш керек. Кыдырбек Чодуронов баритондордон. Бастардан Хусейн Мухтаров, Болотова Миңжилкиев келди. Кийинчерээк пайда болуп, наоборот тенорлар азыраак, бас баритондор абдан көп болчу. Менин кезимде 9 бас баритон бар эле. Муковников, тиги ким, Сукманов. Мен бир санадым, даже айланайма 9 бастан качан маган роль тиет деп, жаңы баштап атканда. Чорчучумун. Анан көрсө кирип алсаң, мен аягына чыкпай калдым, бир арманым ошо болду экен өмүралы. Мен бир себептер менен ушу театрдан кетип калдым. Шу күнгө чейин арман кылам. Кийин байкасам театрдан кетпешим керек болчу. Чыныгы мындай театрда ошо эмгектенишим керек болчу. Мен өзүмдүн үнүмдүн жаратылышы, өзүмдүн Кудай берген жаратылышым. Опера болчу, опера. Сахна болчу. Маган тиги азыр ким Бакыт айтып атат. Эмне роль тиги эмеден баштадым. Кошой, Ай Жүрөктөн Кошой, Бакай, тиги Манастан Бакайда. Анан кийин акырын Чочосан, анан кийин Траветада ушундай майда ролдордон баштайт. Бакыт туура айтып атат. Башында 2-3 партиядан баштап, аны чындыгында ошо колдон келишинче коркпой, үркүбөй ошо ырдап. Эми Коңурбайдын ролун берип, Данил, сенден жакшы Манастын роль эмеси чыгат, образ чыгат. Манас менен эми Коңурбайга келбет дагы бар. Коңурбайга алышып киришип көр. Эми иштеп атканда бир себептер менен кетип калдым. Эми ошого өкүнөм, чынын айтайын. Эми жашоо, турмуш, тагдыр өкүнүчтөрдөн, кубанычтардан турат. Анан менин мезгилимде ошо бас баритондор көп эле болчу. Мен айтпадымбы. Сиз караколго кетпегенде сиз бакыт келбедиңиз. Менин ошо бакыттын өнүгүүсүнө мен чоң эле ошо роль ойнодум. Бакытка түшүндүрдүм биринчи эле күнү. Алгачкы классикалык искусство, вокал өнөрү, опера жөнүндө түшүнүктүү сиз бердиңиз. Түшүнүк жок. Сен деген операнын үйүн жөнүндө да түшүнүк жок. Опера балет театры жөнүндө түшүнүк жок. Консерваторияга түшүндүрдүм. Мындай болот, мындай болот, тигиндей болот. Анан акырында айттым. Сен келечекте бир канча эле аралык конкурстардын лауреаты болосуң. Угуп атасың Бакыт. Анан келечекте Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген шмерди аласың. Анан келечекте бир аз жыл өткөндөн кийин Кыргыз Республикасынын эл артисти болосуң деп түшүндүргөм. Бир гана атаганат кичине бардыгын жасады. Бардык ролдорду, берген ролдордун баарын аткарып атат. Мына Бакыт Тыбыкеев туура айтат. Чоң ролдордун деле мен өткөндө келип ошо угуп атам, театрдан бир чыгармачылыгы болуп, ошо Манастын ариясын ырдады. Айланайын, бул эмне деген гүлейген ария. Абдан оор. Тиги чоң бастар, чоң менсинген баритондор Манастын ариясынан каршы. Эмне болду?
Бұл абдан таталырақ, анан бийиктиги ноталар бар, абдан таталды. Азыр Мен единствен суранарым ошо оюмда да, ошо азыр канча жылдан бери эмгектенип келатат, 20 жылдан ашык, 25 жылга жетип калды. Азыр убактысы келди. Ошо жок дегенде ошо кимдин Бакыттын зоболоон көтөрүп Кыргыз Республикасынын маданият эмгек сиңирген ишмер деген наамды берип койсо деген ойдомун да. бул опералык искусство абдан татаал өнөр. Буга мынчалык ролдорго аткарууга, мына аткарып аткан азыркы учурдагы аткарып аткан партияларга бул баардыгы эле бара бербейт. Учурда мына ушундай тапталып турган учурда наамды качан бериш керек? Азыр бериш керек. Туура айтасыз. Буга чейин бериш керек болчу менин оюмча. Эми дагы көрөбүз. Бул негизи опера балет театрында аткарган партиялардын көбү негизги экинчи агайым, үчүнчү агайым болуп калабы. Керим Орузбаевдин партиялары көбүнчө өзүңө ыйгарып алган экенсиң да, негизи. Агайдын ошо партиялары дагы, анан концерттин чыгармалары дагы агайга үнүмдүн дагы окшоштугу агайдык мына. Кырдоо манерасы. Агайдыкындай бүт. Керим агайды. Анан мени тиги театрдагылар, коллегаларым айтып коет, кичинекей Керим депчи. Мени ушинтип койчу. Азыр ошол Керим Орузбаевдин репертуарына кирген дагы бир сенин аткаруундагы чыгарманы угуп алалы. Андан кийин маекти улайлы.
Бул аткаруу Вердинин Отелло операсынан Иагонун партиясы болду. Бул абдан татаал опера ариялардын бири. Бул да ушул өзүңдүн агайыңдын репертуарынан да, туурабы? Мен аткара элекмин бул чыгарманы. Муну карабайсызбы? Азыр эми Бакыттын чыгармачылыгы тууралуу сиз дагы анан адамгерчиликке токтолуп өтсөңүз. Бакыт театрга хорго иштеп келгенде мен ошондо театрда солист болуп калган 1 жылы болгон. Мен 2001-жылы келдим театрга. Сиз айткандай окууну бүткөндө көп баритондор болуп мен сынып калмакмын да. Анан өзүм үнүм жагынан, школа жагынан, материал жагынан, анан кийин психология жагынан дагы даяр эмес болчумун театр келгенге. Окууну бүткөндөн кийин аспирантура окуп, анан кийин да 4-5 жыл иштеп жүрүп, анан кийин келдим театрга. Анан ошондо келгенде Бакыт жаңы келди. Ошондон таанышып, хордо иштеп жүрдү. Чай пай ичип калады, ар көрк болуп жүрүп анан сиз мага жагып калдыңыз дейт. Эмне болду десем? Колдоо баары керек да чыгармачылык чөйрөдө. Эми жердеш дагыбыз, анын үстүнө мен келген балдардын бүт баардыгын эле иштегиле, мынткиле деп эле турам мындай. Кеңешиңиз да. Кеңешим айтып болгон, анан жүрүп жүрүп эле анан бир күнү айтып калды. Ал убакта аба дечү, анан кийин сизди ата кылайын деп атам деп. Анан кандай же десем эле үйлөнсөм өкүлөтө коем деди. Кудай буйрса деп анан кийин ошондо 2007 үйлөндүм, 2008-жылы үйлөндү. Ошондо бир 5-6 жыл мурун айткан. Студент кезинде жүрүп анан кийин үйлөнүп анан мени өкүлөтө койду. Анан чогуу иштешебиз, чогуу жүрөбүз, акылдашатымды айтам. Анан өзү дагы мындай кичпейил, мындай театрга келгенде коллега болгон менен, бирок мындай жашоо турмушта ата бала болуп жүрөбүз. Анан кийин өзү дагы адамгерчиликтүү жигит. Кичине жалкоолугу бар, бирок мындай өз алдына койгон максаттарына Кудай буйрса жетет деп ишенем. Анан кийин мен дагы бир нерсе айтып кетейин. Ушул мына телевизордон эгер биздин жетекчилер көрүп отурган болсо, көрүп калган болсо, ушундай бакыт кошкон жаштар абдан көп. Мына азыр квартиралап жүрөт, заслугаларды убагында берип койсо, стимул болуп чыгармачылыкка абдан иштешет эле. Анан кийин ушул өкмөт бир ушул театр, опера балет театрын эле бир айтпайын бир 50-60 семья азыр квартиралап жүрөт да. Бүт баардыгы жаштар, студенттер, жаш семьялуу үй бүлөлөр. Бакайымда камкордук көрүш керек. Анан кайсы искусствону? Мисалы мен үй салганда бир агаларым келип конок болуп отуруп айткан, Бакытка деген өкмөт үй бериш керек болчу. Бакыт өзү салбаш керек болчу депчи. Мен Кудайга шүгүр мына үй салып сайыздын убагы болгондо берилмек. Анан азыр болсо эчтеке кам көрүлбөй калды. Ушул жаш кесипкөйлөргө үй берсе жакшы болот эле. Айтып туруш керек. Азыр маданиятка көңүл бөлүнө баштабады, туурабы? Алдыга сиз кыскача убактыбыз аз калды, каалооңузду айтып койсоңуз. Биринчи алгачкы мугалим катары сиздин атыңыз Бакыттын чыгармачылыгы гүлдөп турганда сөзсүз айтылат. Туура. Эми Бакытка мен чындыгында абдан өзүм ошо ыраазымын. Менин ошо ойлогон максаттарым уже жетип баратат, жакшы чыгармачылыгы да өрчүп баратат. Канча мен ошо байкап жүрөм, концерттерине келем, тиги Караколго келет, Караколдон дагы өзүнчө занимация этип, ошодо чыгармалар менен ушул убакка чейин дагы иштешип келатабыз. Ой бөлүшүп дегенде, акыл айтышып. Мен ошо Бакытка чоң чыгармачылык ийгиликтерди каалайт элем. Эми Бакыттын келечеги, моундай жаркыраган келечектер бар. Бакыт Ыбыкеев өкүл атасы айткандай, азыр ушу баланы кичине көтөрүп, кичине көңүлүн көтөрүп, стимул деп атат, стимул берип, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмерди берсе деген ойдомун да. Биз баарыбыз ошол тилектебиз. Эми биздин тилекке каршы убактыбыз бүтүп калды. Учурда ушул башкы театрыбыздын, чоң театрыбыздын, чоң сахнабыздын эң негизги жүктөрүн сүйрөп келаткан мына ушул силерге окшогон жигиттер болуп атпайбы? Ошон үчүн эми чыгармачылык ийгилик мындан аркы бар болуңуздар.
бүгүнкү келип ушундай Бакыттын чыгармачылыгы жөнүндө айтып бергениңиздерге чоң рахмат. Анда эмесе биз түз эфирибизди аяктадык. Кийинки эфирден көрүшкөнчө жакшы калыңыздар.